Саламатсыңарбы? Кыргыз орфографиясынын принциптери бүгүнкү биздин кыргыз тили сабагыбыздын темасы. Бул теманы биз китебибизде 41-параграфта таап алабыз. Сабактын максаты менен тааныша турган болсок, балдар, принциптер жөнүндө билесиңер, эрежелерди туура жана так аткарууга үйрөнөсүңөр, кыргыз тилинде туура жазууга тарбияланасыңар. Бул жердеги мисалга көңүл бура турган болсок, балдар, сөздөр эки топко бөлүнгөн: айтылышы жана жазылышы деп. Мисалы, биринчи сөздө тынчтык деп айтылган сөзүбүз жазууга келгенде тынчтык деп жазылат. Танба деген сөзүбүз танба деп жазылат. Экөө деп айтылып жүргөн сөзүбүз экөө деп жазылат. Биз кээде сүйлөп жатканда тамгаларды же болбосо тыбыштарды туура эмес айтып алган учурларыбыз кездешет. Бирок жазууга келгенде мындай мүчүлүштүктөрдү кетирбешибиз керек. Ал үчүн бизге кыргыз орфографиясынын принциптери жардамга келет. Китебибизде 70-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Бул көнүгүү өз алдынча иштөө көнүгүүсү болуп саналат. Мындан сырткары, эрежени дептерге жазуу кошумча 161-беттеги кыргыз орфографиясынын негизги эрежелерин окуп жана фото отчет жиберип аткарууңар керек. Үйгө тапшырма, балдар, 71-көнүгүү. Бул көнүгүүнү дагы аткарып, мага фото отчет аркылуу жибересиңер. Анда эмесе, балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, ийгилик каалайм.